Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика телесабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы термоядролук реакция жана элементардык бөлүкчөлөр деп аталат. Сабактын жүрүшүндө термоядролук реакция деген эмне экенин билесиңер. Ядролук реакция менен термоядролук реакцияны салыштырасыңар. Элементардык бөлүкчөлөрдүн түрлөрүн аныктайсыңар. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр булар: синтез, кварк, укмуштуу, таңкаларлык. Деги эле балдар, мурунку сабактарда биз ядролук реакция деген эмне экендигин билдик элек. Кана эске салып көрөлүчү, эмне эле бул ядролук реакция дегенибиз? Ар кандай элементардык бөлүкчөлөр менен өз ара аракеттешүүсүнүн натыйжасында элементтин ядросу башка элементтин ядросуна айланышы ядролук реакция деп айтканбыз. Демек, ядролук реакцияда көбүнчө ушул ар кандай элементардык бөлүкчөлөр менен аракеттешишип, мисалы альфа бөлүкчөсү болушу мүмкүн бул элементардык бөлүкчө, бета бөлүкчөсү же болбосо электрондор болушу мүмкүн, же болбосо нейтрондор болушу мүмкүн, Ошондой эле ушул ядролук реакцияда мисалы уран 235 ядросунун бөлүнүшүнүн натыйжасында уланма реакция жүрөрүн дагы карадык элек. Эми бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен ушул ядролук реакциялардын дагы бир түрү болгон термоядролук реакция жөнүндө сөз кылмакпыз. Термоядролук деп өзү эле айтып тургандай, термо дегенибиз бул температура деген түшүндүрөт. Башкача айтканда, кандайдыр бир жогорку температурада ишке ашкан реакция экен деп түшүнсөк болот. Эми термоядролук реакцияны түшүндүрүүдөн мурун бизге белгилүү болгон суутек атомунун изотопторун карап көрөлүчү. Кандай изотоптор бар эле? Суутек атомунун бизге белгилүү болгон 3 изотопун билебиз, Бул биринчиси протий деп аталат. Башкача айтканда, оң зарядталган 1 протон жана терс зарядталган 1 электрондон турган. Экинчиси дейтерий, оң зарядталган 1 протон, терс зарядталган 1 электрон жана 2 зарядка ээ эмес нейтрондон турат ядросу. Ошондой эле тритий, демек атом ядросу оң зарядталган 1 протон, терс зарядка ээ болбогон 3 нейтрон жана анын тегерегинде айланып жүргөн терс зарядталган 1 электрондон турат дедик. Эми ушул дейтерий жана тритий суутек атомунун ядросунун изотопторун кошсок эмне болот? Эгерде ошол кошуп ушул реакцияны ишке ашырсак эмне болот эле? Дейтерий суутек изотопу менен тритий изотопунун кошулушунда жаңы элемент гелий атомунун ядросы алынат экен дагы, ошол менен бирге 1 нейтрон бөлүнүп чыгат экен. Мына ушул реакция балдар. Демек, термоядролук реакция деп аталат экен. Жана бул термоядролук реакция кадимки шартта ишке ашпайт. Бул реакцияны ишке ашыш үчүн өтө жогорку температура, башкача айтканда 10 миллион градус Цельсиядан жогорку температураларда гана ушул реакцияны ишке ашырууга мүмкүн экен балдар. Демек, өтө жогорку температурада жеңил ядролордун биригүү реакциясы термоядролук реакциясы деп аталат. Эми түшүндүңөрбү балдар, эмне үчүн термоядролук деп айтылгандыгын? Демек, термоядролук дегенибиз ушул өтө жогорку температураларда ишке ашкан ядролук реакция экен. Ядролук реакциядан айырмасы кайсы мунун? Демек, ядролук реакцияда ядронун бузулушу же болбосо ажыроосу жүрөт. Башкача айтканда, бир ядронун, атомдун ядросу бузулуп, башка элементтин ядросуна өткөнүн билебиз, Ал эми термоядролукта тескерисинче 2 ядро кошулуп, жаңы бир элементтин ядросу синтезделет экен, же болбосо жаңы бир элементтин ядросу түзүлөт экен балдар. Ошондуктан бул термоядролук реакцияларга өтө жеңил элементтердин атомунун ядросу, мисалы суутекке окшогон атомдун ядролору катышат экен балдар. Ал эми ядролук реакцияда тескерисинче оор ядролордун бөлүнүшү жүрүп өтөт деп айттык эле, балдар. Эмне үчүн ушул синтезде өтө жогорку температура керек болуп атат балдар? Көрсө, бул жерде ядролордун, ошо элементтин ядролорун кошуу үчүн өтө жогорку температура керек болуп аткандыгынын себеби ал өз ара ядролук түртүшүү күчүн, башкача айтканда кулондук барьер деп аталган
аралыктан өтүш үчүн ошол атомдун ядролоруна жогорку кинетикалык энергия бериш керек. Ал эми жогорку кинетикалык энергияны албетте ошол температураны жогорулатуу менен гана бере алат экенбиз. Демек, кулондук барьер дегенибиз эмне? Кулондук барьер деген бул кулондук өз ара аракеттешүү күчүн билебиз. Демек, оң зарядталган протондор жакындаган сайын өз ара түртүшүү күчү орун алат. Алар канчалык жакындаса, ошончалык түртүшүү күчү дагы чоң болот. Демек, ядролук аймакта, башкача айтканда 10⁻15 метр радиустагы аймакта бул кулондук күчтүн мааниси абдан чоң мааниге жетет. Эми ошол кулондук күчтү жеңип, ал ядролорду бириктирүү үчүн, албетте, ал ядролорго жогорку кинетикалык энергияны беришибиз керек. Ал кинетикалык энергия албетте 10 миллион градус Цельсиядан жогорку температурада гана ишке ашат экен балдар. Ошондуктан термоядролук реакциялар ушундай жогорку температурада ишке ашуучу реакция болуп саналат экен. Негизи термоядролук энергияны азыркы кезде тынчтык максатында колдонуу ушу кезге чейин ишке ашпай келет, бирок анын үстүндө азыркы кезде көп өлкөнүн окумуштуулары иштешүүдө. Эгерде бул ушул термоядролук башкарылуучу термоядролук реакторду курууга мүмкүн болуп, ошол курулуп кала турган болсо, анда адам заты чексиз энергиянын булагына ээ болот балдар. Термоядролук энергиянын бөлүнүшүн биз тилекке каршы азыркы кезде адам затын эң кыйраткыч күчкө ээ болгон атомдук жана суутектик же болбосо термоядролук бомбаларда гана көрө алат экенбиз. Негизи термоядролук бомбанын же болбосо суутектик бомба деп да аталып жүрөт. Түзүлүшү кандай? Мына балдар, силер көрүп тургандай, термоядролук бомба негизги эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө ядролук триггер дегенди көрүп турасыңар. Бул жерде термоядролук бомбаны тутандыргыч катары атом бомбасы жайгашкан. Ал эми экинчи бөлүгүндө ошол эле атом бомбасынын уран инициатору турат дагы жана термоядролук заряд. Бул жерде суутектин атом ядролору. Демек, атом бомбасы жарылганда ал жерде өтө жогорку температура жана өтө жогорку басым пайда болот дагы. Ал эми өтө жогорку температурада экинчи бөлүгүндөгү контейнердин экинчи бөлүгүндөгү термоядролук заряд же болбосо суутек атомдун ядролору биригип, бул учурда атом бомбасы жарылгандан чоң энергия бөлүнүп чыгат экен балдар. Эсиңерде болсо, мурунку сабакта биз ушул Хиросима жана Нагасаки Япон шаарларына ташталган атом бомбалар жөнүндө сөз кылдык элек. Ошол атом бомбалардын кыйраткыч күчтөрү кандай деңгээлде экендигин сүрөттөн дагы көрдүк элек, Ал эми ушул термоядролук бомба балдар, ошол атом бомбалардан миңди таштаганга барабар. Бир эле термоядролук бомба миңге жакын атомдук бомбанын күчүнө ээ экен балдар. Мына көрдүңөрбү? Демек термоядролук бомбалар атомдук бомбадан дагы абдан күчтүү, кыйраткыч күчкө ээ экен. Бирок азыркы кезде бул термоядролук энергияны тынчтык максатында колдонуу көп өлкөлөрдө ошонун үстүндө изилдөөлөр жүрүп турат. Негизи термоядролук реакция биздин жерге жашоо берип турган, биздин жерге жарык, жылуулук берип турган күндө күн сайын, саат сайын, ал эмес секунда сайын болуп турат экен. Демек, мына карап көрүлөчү. Күн ар бир секундада өзүнүн 4,3 миллион тонна массасын сыртты көздөй нурдатат экен. Ушул күндүн түпкү катмарларында ар дайым термоядролук реакциялар жүрүп, ал жерде суутек атом ядролору ар дайым гелий атомдун ядросуна айланып турат экен. Ушул эсептөөлөр боюнча, окумуштуулардын эсептөөлөрү боюнча биздин күн дагы 5 миллиард жылга чейин өзүнүн жашоосун улантат деген божомол бар балдар. Биз жогоруда айтып кеткен термоядролук энергияны тынчтык максатында колдонуунун үстүндө көптөгөн өлкөлөр иштеп атат деп жатпаймынбы, Азыркы кезде ИТЕР деп англисче аталышы ИТЕР, ал эми кыргызча аталышы ЭТЕР деген мега долбоор иштеп жатат. Бул долбоордун максаты ЭТЕР дегенибиз эксперименталдык термоядролук реакторду ишке киргизүү боюнча азыр көп өлкөлөр ошонун үстүндө иштеп атат. Мына ошол боюнча кичине фрагмент бар эле, видео фрагмент, ошону көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды уланталы. Бул улуу долбоор эл аралык термоядролук эксперименталдык реактор деп аталат.
Анын үстүндө дүйнөлүк окумуштуулардын бириккен тобу эмгек кылууда. Мындай уникалдуу долбоорго Америка Кошмо Штаттары, Европа Биримдиги, Индия, Россия, Корея, Япония, Кытай сыяктуу улуу мамлекеттер катышууда. Элестетиңиз, күндүн кубаттуу энергиясын жерде жаратып жатабыз. Термоядролук энергиянын пайдалануудагы эң чоң кыйынчылык бул анын өтө жогорку температурада ишке ашышы. Ал эми мындай температурада реактордун материалдары бууланып кетиши мүмкүн. Бирок азыркы кезде өтө кичине аймакта изотопторду бириктирип кармап туруу үчүн магнит талаасы жана жогорку температураны алуу үчүн лазер нурларын пайдалануу мүмкүндүгү табылды. Андыктан адамзат үчүн өтө керектүү бул эксперименталдык долбоор иши азыркы учурда Францияда кызуу жүрүп жатат. Башкарылуучу термоядролук реакцияны ишке киргизүү менен адамзаты чексиз энергия булагына ээ болот. Мына балдар, буйруса ушул термоядролук реакторду курулуу иши бүтүп, бул проект жолсу бул долбоор ишке ашып кала турган болсо, анда жалпы адамзаты чексиз энергиянын булагына ээ болуп, дүйнөдө энергетикалык кризис деген түшүнүк болбой калат эле балдар. Анткени суутек атомдун ядросу биздин жерде абдан кеңири кездешет, Анткени жерибиздин 4/3 бөлүгү суудан турат. Мына ошол суутектин атомун ошол суудан эле ала алмакпыз балдар. Азыр болсо ушул айтылгандарды ышыктоо максатында бир эки суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбыздан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Төмөнкү ядролук реакциялардын ичинен термоядролук реакцияны көрсөт. Биринчиси алюминий менен гелий атомунун же болбосо альфа бөлүкчөсүнүн аракеттешүүсүндө алынат. Экинчиси азот жана альфа бөлүкчөсүнүн аракеттешүүсү. Үчүнчүсү суутек атомдун ядролорунун аракеттешүүсү. Төртүнчүсү болсо бардыгы. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп үчүнчүсү экен. Демек, эки суутек атомунун дейтерий жана тритий изотопу кошулуп, гелий атомунун ядросу алынат, балдар. Кийинкиси термоядролук синтез бул биринчи жеңил ядролордун биригүүсү, экинчи оор ядролордун ажыроосу, үчүнчү жеңил ядролордун ажыроосу, төртүнчү оор ядролордун биригиши. Албетте бул жерде туура жооп жеңил ядролордун биригүүсү экен балдар. Эми балдар, сабагыбыздын экинчи бөлүгүн элементардык бөлүкчөлөр жөнүндө сөз кылалы. Дегиле элементардык бөлүкчөлөр дегенибиз эмне? Дегиле байыркы грек окумуштуусу биздин заманга чейинки 460-360 жылдар жашаган Демокриттин айтуусу боюнча, Демокриттин дүйнөнүн түзүлүшүнүн атомдук окуусу боюнча ааламдагы бардык зат бөлүнбөгөн бөлүкчө атомдон жана боштуктан турат деген. Мисал катары, ал эгерде алманы экиге бөлсөңөр, ал бөлүнгөн бир бөлүгүн дагы экиге бөлүп, ушинтип бөлүүнү чексиз уланта берсеңер, акырында бир бөлүнбөгөн бөлүкчө калат. Ошол бөлүкчө атом деп айткан балдар. Атом деген кыргызчага отургондо бөлүнбөгөн бөлүкчө деген түшүнүлөт. Бирок кийинки атом ядролук физиканын изилдөөлөрүндө ушул бөлүнбөгөн атом дагы бир нече бөлүкчөлөргө бөлүнөрү келип чыкты. Жалпысынан караганда, Резерфордтун тажрыйбаларынан кийин борборунда ядросу жайгашкан жана анын тегерегинде электрон айланып жүргөн система экендиги аныкталды. Андан кийинки изилдөөлөр ядродагы өз кезегинде протон, оң зарядталган протон жана зарядка ээ эмес нейтрон бөлүкчөсүнөн турары аныкталды. Ошондой эле кийинки изилдөөлөр ушул протон жана нейтрон бөлүкчөлөр дагы кварк деп аталган
бөлүкчөлөрдөн турары аныкталды балдар. Андан соң кийин азыркы кезде ушул бөлүкчөлөрдүн антибөлүкчөлөрү дагы бар экендиги аныкталды. Азыркы эксперименталдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгынан 200-гө жакын балдар элементардык бөлүкчөлөр табылды. Ушул элементардык бөлүкчөлөрдү жалпысынан негизги 3 топко бөлүштү. Бул топко бөлүүнүн ыкмасы бул топко бөлүү алардын массаларын салыштыруу менен жүрүлөт экен. Кандай топтор экендигин айта кетели. Демек, биринчи топко, лептондор деп аталган топко массасы электрондун массасынан 207 эсе электрондун массасынан кичине болгон массадагы бөлүкчөлөр, булар лептондор деп аталды. Ал эми 207 электрондун массасынан чоң, бирок протондун массасынан кичине бөлүкчөлөр мезондор деп аталды жалпысынан. Ал эми протондун массасы жана андан чоң массадагы бөлүкчөлөр бариондор деген бөлүкчөгө бөлүндү. Негизи элементардык бөлүкчөлөрдүн көптөгөн мүнөздөмөлөрү азыркы кезде эсептелинет. Башкача айтканда, ар бир элементардык бөлүкчөнү ошол мүнөздөмөлөр аркылуу ар кандай топторго бөлсөк болот экен. Булар массасы, электрдик заряды, спин дегенибиз бул бөлүкчөлөрдүн өз огунда айлануу моменти. Ошону сан жагынан мүнөздөбөчү чоңдук. Жашоо убактысы, башкача айтканда, элементардык бөлүкчөлөр ар дайым эле стабилдүү боло бербейт экен. Мисалы, протон, электрон стабилдүү бөлүкчөлөр. Ал эми нейтрон болсо балдар, 10^3 секунда убакытка чейин эле жашайт экен дагы. Протон жана өз алдынча протон, электрон жана нейтрино деген бөлүкчөлөргө бөлүнүп кетет экен. Башкача айтканда, ар бир бөлүкчө, ошо элементардык бөлүкчө өзүнүн жашоо убактысына ээ. Ал эми стабилдүү жашаган бул протон, электрон. Жана дагы бир мүнөздөмөсү бул тынч абалдагы массасы. Ошондой эле элементардык бөлүкчөлөрдүн фотон сыяктуу дуализм касиетине, же болбосо бир убакытта бөлүкчөлүк, бир убакытта толкундук касиетине ээ экендигин 1924-жылы Луи де Бройль деген окумуштуу алдын ала теория жүзүндө айткан экен. Ал эми андан 3 жыл өткөндөн кийин Луи де Бройлдун теориялык жыйынтыгы экспериментте далилденип, демек, ар бир элементардык бөлүкчө бир убакытта бөлүкчөлүк жана ошондой эле толкундук касиетке ээ экендиги дагы аныкталды балдар. Ал эми азыркы кезде ушул элементардык бөлүкчөлөрдү изилдөө максатында өтө эле чоң долбоор курулган. Ал чоң адрондук коллайдер деп аталат. Демек, Швейцария менен Франциянын чегинде өтө узун шакектерден турган ошол бөлүкчөлөрдү ылдамдаткыч курулган. Бул долбоордун ушунчалык чоң мега долбоор деп атканыбызды төмөндөгүлөрдөн эле билсек болот. Бул долбоорго жалпысынан 100 өлкө катышууда. Ал долбоордун үстүндө 10.000 окумуштуу иштеп атат. Жана бул долбоордун эң чоң шакегинин узундугу 26 километр, 659 метрди түзөт балдар. Жана бул долбоорго коротулган акча каражаты 10 миллиард доллардан ашты балдар. Мына ушул долбоордун үстүндө дагы жаңы элементардык бөлүкчөлөр ачылат. Деги эле биздин ааламдын түзүлүшүнүн фундаменти болгон ушул элементардык бөлүкчөлөрдүн системасы изилденип жатат балдар азыркы кезде. Жана мындан ары дагы бул чоң адрондук коллайдерлердин жардамы менен деги эле биздин аалам кантип жаралган, ааламдын эволюциясы кандай жана кандай закондорго баш ийет, мына ушулордун баарысы ушул долбоордун негизинде дагы изилденип жатат азыркы кезде. Эми болсо балдар, ушул айтылгандарды бышыктоо максатында дагы бир 2 суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе биринчи суроого көңүл бурам. Эң жеңил элементардык бөлүкчөлөр кайсы класска кирет? Биринчи бариондор, экинчи лептондор, үчүнчү мезондор, төртүнчү электрондор. Демек балдар, 207 электрондун массасынан кичине болгон бөлүкчөлөр кайсы класска кирет экен? Албетте туура жооп лептондор дегенсе, лептондор классына кирет экен. Кийинки суроо. Уланма реакцияда улам кийинки ядролордун бөлүнүшүнө алып келген элементардык бөлүкчө бул биринчи протон, экинчи нейтрон,
3 электрон, 4 ион. Демек уланма реакцияны биз мурунку сабактарда айтканбыз, ошол реакцияда улам кийинки ядролордун бөлүнүшүнө алып келген элементардык бөлүкчө кайсы? Албетте, туура жооп нейтрон бөлүкчөсү экен балдар. Мына балдар, ушинтип сабагыбыз дагы аягына келип жетти. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен термоядролук реакция деген эмне экендигин билдик. Ошондой эле термоядролук жана ядролук реакциялардын айырмасын көрдүк. Жана элементардык бөлүкчөлөр жөнүндө сөз кылдык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.